Мекендештер, саламатсыздарбы? Агролайф KG YouTube каналда биз ежевика боюнча кайрадан эле чыгарылышты уланта берели. 8-июль 2026 жыл, урматтуу көрүүчү. Сокулуктабыз. Сокулуктун өзүндө, Нижний зонада. Былтыр 5 гектар жерлерди жетпей аткан болчу, быйыл уже 5 гектарларга чоңоюп, ушул жерде жүрөм да. Азыр силерге кичинекей 26-жылдын 8-июлүн көрсөткүчтөрүн көрсөтүп коеюн. Былтыр ушул малда Лохнесс ежевика, мынакей. Жалаң Лохнесс биякта. Лахтеги кичине бар болчу, ошону жок кылды. Азыр ушул жалаң Лохнесске басым жасалып калды да. Быйыл ушул Лохнесске басым жасалды дагы. Бул жерде мөмөлөрү укмуштуудай сонун таттуу болуп атат. Бул жерлер мурун кичине орусча айтат го, недооцененный болчу. Бул жерге отургузбай эле койгула деп баягы айтылып кеткен да. Бул жерден өспөйт, мындай чыгаша болосуңар деп айтылыптыр. Ошого жараша, ошого карабастан өстүрүп, мындай сонун көрсөткүчтөргө келип атат да. Былтыр 2 жума, 3 жума эртерээк массага кирген болчу. Быйыл эмнегедир май кичине суук болду, жамгырлуу болду, ошондуктан кичине кечирээк экен. Бул да маанилүү нерсе, урматтуу көрүүчүлөргө айта кетейин. Ушинтип биз срокторду айтып калабыз, бирок ошо погодага жараша да. Кудайдын буйругу болот. Бул деген кандай погода болот, ошого жараша түшүм берет да. Ой, убактысы болот түшүмүчү. Бирок түшүмүн карасаңыздар. Караңыздар монун баарын. Биягын караңыз, биягын караңыз. 8-июльдө азыр мындай кичине анча-мынча кээ бирлер бышып баштап атат. Бышкандар деле аз эмес, бирок массада эмес да. Где-то 5 күн же 1 жумадан кийин мунун баары карайып, массага кирип, укмуштуудай терилип баштайт, тонналап чыгып баштайт да. Мынакей, эгер ежевика сурайм деп, ежевика менен алып кетем десеңиздер, чалсаңыздар болот. Телефондорду калтырып коем, кайрыла берсеңиздер болот. Монтип аябай 3-жылдык көрсөткүчтөр, урматтуу көрүүчү. Бул жерде да минус плюстарды улам чыгарып, жылдан жылга опыт биз деле алып келатабыз, дыйкандар деле алып келатат. Чыныгы баягы 1 жылдын көрсөткүчтөрү азыраак болгон себептери бар. Мисалы үчүн сугарганда бир жерге суу жетпей калган, бир жерде суу көп болуп кеткен, бир жерде суунун көбү деле артыкчылык деле кылбайт экен. Бул мөмө сууну жакшы көрөт. Бирок жетпей калган жерлери көрсөткүчтөр слабый да. Эми бул түшүнүктүү эле нерсе. Андан тышкары эмнегедир мынакей азыр экспортерлор менен да сүйлөшүп атабыз. Кээ бир жерлерде сапатсыз болуп атат дейт да. Баягы клешке жедирип коюп атат, кызарып кетип атат. Анан ошондой нерселер да болуп атат да. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем, урматтуу көрүүчү. Бир гана жөн эле өстүрбөстөн, суу кырк берип койбостон, жериңерди анализ кылып, жанагы туура жер семирткичтерин бергиле, клешке каршы, зыянкечтерге каршы маалымат топтоп, мына биздин долбоор уже билет. Ушуга жараша сабактарда чыгарып атабыз. Буюрса ошонун баарын силерге айтып берип атабыз да. Анан ушу бүгүнкү чыгарылышта мен сиздерге, урматтуу көрүүчү, Агротурга чакырып кетем. Агротур 8-июль күнү болот. 18-июль күнү болот. 10 күндөн кийин эле болуп атат. Бул видеону жүктөгөнүм эртең bir күндө жүктөп койсом, 1 жумадан кийин болот да. Эртерээк эле брондоп, эртерээк эле 6000 сомдон билетин түшүрүп койдук, 8000 сомдон. Анткени дыйкандар суранып калышты. Арзандатып бергиле, баягы чет мамлекеттен келишет, жол киреге расход кылышат, ошонун баарын учитывать эткенде биз ошондой билетти түшүрдүк. Бирок баягы кымбат деп кээ бирлер айтып калышат. Эми урматтуу көрүүчү, жол кире, жанагындай спринтерлерди жалдайбыз, обед жасайбыз. Муну рекламанын үстүндө иштеген кишилер болду. Каражат кетти. Оператор, мобилограф, дрон, монтаж, интернет, бүт ушундай аябай чоң эле расходтор бар, урматтуу көрүүчү. Ошондуктан баягы 1 күндө баарын кылып салайын деген себебим, ар кайсы Булуң бурчунан, Кыргызстандын Булуң бурчунан, Казакстан, Өзбекстандан чалып аткандар дагы эле бар. Суранышат да. Пойлаларыңарды көрсөтүп бергиле, жеп кетели. Оз тийип кетели мынакей ушул жери полядан жеп. Андан кийин кандай сугарылып атат, кандай отурулуп атат. Живой көрүп кеткенде баары жетпейт да, баягы интернеттен, телевизордон көргөндөн көрө живой көрүп кетиңиздер. Андан тышкары жанагындай өзүбүздүн спонсорлор келет, иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошондуктан 18-июль күнү, урматтуу көрүүчү, сиздерге чакырам да. Ага чейин чалып, брондоп, мынакей азыр бүгүнкү күнү жалпы 20дан киши ашык катталып уже келе турган болду. Бирок 2 күнгө бөлүп койдук. 15 кишини өзүнчө бөлүп койдук. Азыр дагы кишилер топтоп атабыз да. Агротур боюнча кыскасы ушундай. Телефондорду жазып коем, кайрыла бериңиздер, эртерээк брондой бергиле. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат.
18-19 июль күндөрү AgroLife Кейтчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнү арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жылына бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агратур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат. Так, эми бул түшүмдүүлүк боюнча, экспорт боюнча, анан сбыт маселе боюнча. Ранний сорт деген нерсе болду. Быйыл негедир 400 сомдон ашык деле алып атты дейт. Бирок биз муну эми 4 жыл, 5 жылдан бери изилдеп жүрөбүз бул лахнес сортун. Бул өзү жакшы көрсөттү. Транспортко да жакшы, таттуусу да жакшы, түшүмдүүлүгү да жакшы. Ошондуктан лахнести деп сунуштап атабыз. Бир гана лахнести эле реклама кылып атасыңар, ранний сорт деле реклама кылгыла деп калсаңыздар, албетте биз айтабыз отургузгула. Бирок баягы минус плюстары чыга берет да жылдан жылгачы. Ошондуктан мен мындай быйыл жакшы болду. Ранний сорттор менен дагы изучать этип, жакшылап маалымат топтоп, анан ранний сортторго кириңиздер. Бүттү мунун сонун болду, бул 450дөн сатты, 420дан сатты. Мен деле ошондой ранний сорт отургузам деп эле башы көзү менен кирип кетиш деген бул деле бизнес да эми, бул деле каражат кылат, бир нече жыл убакыт талап кылат. Ошондуктан жакшылап изилдеп көргүлө, жакшылап сураштырып көргүлө, андан кийин киришкиле да эми биздин советибиз, урматтуу көрүүчү. Вашито, Primark Freedom, Natchez деген сорттор быйыл кымбат эле болду, бирок баягы өзүңөрдөн изилдеп анан киришкиле дегенибиз да, баягы биздин советибиз. Бүгүнкү күнү мынакей биз азыр ящиктерди көрсөтөбүз, урматтуу көрүүчү. Экспортчолор чалып атышат, бизге тонналап, фуралап чогултуп бергиле, толтуруп бергиле деп толтура албай эле. Азыр кыйналып атабыз да, анткени массага кире элек да. Мындай терилип атат, бирок масса чыкпай аткандан кийин объем бере албай атабыз да. Быйыл кичине ошондуктан кичине кечирээк болуп калды. Дагы эмнени айтып кетсем, биз азыр дронду учурабыз. Дронду учуруп силерге объемдорду көрсөтөбүз. Биякта 2,5 гектар Сокулуктун өзүндө. Ошондой эле кардарларга ежевика алам деген кардарлар болуп калса, телефондорго кайрылгыла. Биз уже 100 тонна дегендерге деле уже чыгарып бергенге даярбыз, масса киргенде албетте. Алдын ала чалып тоже брондой берсеңиздер болот. Өстүрөм, кийин көчөт алам дегендер болсо, мен ошону кайра кайталап кетейин. Көчөт алардын алдында эң самый важный лайфхак. Силер көчөттү заказ кылып коесуңар, бир жерден күтөсүңөр да, туурабы? Эң важный лайфхак, мисалы үчүн силер эгер көп эле бир 20-30 соток, 1 гектар жерге отурсам десеңер, агратурга катышып коюңуздар. Агратурда мисалы үчүн көчөт алып атканда өзүңөр ушул поляга келип, ушул жерден ооз тийип, ушул жерден брондоп атпайсыңарбы?
Силер өзүңөр билесиңер, мен 2 жылдан кийин ушундай түшүмү болот экен, моундай таттуу болот экен, моундай түшүмдүүлүк болот экен деп силер уже бир нече жылдын өзүңөрдүн результаттарыңарды уже билесиңер да кандай болот. Мындай көчөттү заказ кылганда силер результатын көрбөй эле каяктан кандай көчөт келип атканын билбейсиңер да. Булар баары эле башында бир жумуртка окшош, баарына бири-бирине окшош болуп турат. Кандай сорт кийин чыгат, анын гарантиясы берилеби, ошол да бир көйгөй да, ал уже көп эле киши андай нерседен чалынган. Ошондуктан мен сунуштарым поляга келип, ушул жерден живой көрүп, ооз тийип, ушул жерден брондоо кыла да. Мейли башка жерден, башка дыйкандардан болобу, бирок биздин самый главный советибиз көчөттөн жаңылбайм десеңиздер, поляга келип, дыйкандын өзүнөн биз мынакей дыйкан эме көчөткө келгенде дыйкан деле колу бошобойт деле элестеткиле. 5 гектар жерди иштетип атат, жумушчу иштетип атат, экспортчу, тияк бияк ящик. Анан кийин бир киши бир 20 көчөт алам деп туруп жанында жүрө эле эмете албайт да. Ошондуктан агротурду ошон үчүн уюштуруп атабыз да. Бир мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, бир 5 дыйканды жерлеринин баарын кыдырып, бизден 1 сааттан бөлүп берсе деле, зато сонун маалыматтарга ээ болосуңар да. Ошондуктан бүт баарыбызга жакшы выгодный болсун деген максат. Биздин да убактыбыз, мисалы үчүн, мага азыр бир 20дай кишиден ашык чалды. Чет мамлекеттен дагы, бияктан дагы. Күндө бирден келе берсе деле, мен 1 ай бою ушу поледе эле жүрө берем да, ар бир кишиге. Мен бул күнү келе албайм дейт, тиги күнү келем дейт. Ошондуктан ар бир күнү мен деле биздин деле агролайфтын деле колубуз бошобойт. Тияка деле съемкага чыгышыбыз керек, бир жерден дагы иштешибиз керек. Шоку заморозка да куруп атабыз. Ал жөнүндө өзүнчө азыр дагы тема кылабыз кийинки чыгарылышта. Анан чыныгы 1-2 күн бөлүп туруп эле ушинтип көрсөтүп албасам, башка күндөрү бошобойм да. Ошо канал аркылуу да кайрылып кетейин. Кээ бирлер таарынат. Биз көчөт алат элек, бизди көрсөтүп койгула, бизди барып экскурсия кылып келгиле депчи. Анан башка күндөрү бошобой калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул агротур уюштуруп аткан максатынын бири ошол да. Мага деле ошо жеңил болсун, дыйкандарга да жеңил болсун, жаңы баштап аткан кишилерге дагы кичине түшүнүк болсун деген да. 3-жылдыктын көрүнүшү ушундай болду. Мынакей азыр дагы башка эмелер дагы подсъемка кылып, кыдырып, дрон менен учуруп көрсөтөбүз. Азыр могу жерге эгер келсек, ушинтип экспортерлор мындай ящиктерди таштап кетет. Ар бир экспортердин өзүнүн бир ящиктери болот. Ар кандай чоңдор, көлөмдөрү менен пластиковый да болот, жыгач болот. Могу ящикке азыр 2 килограммга жетпей, 2 килограмм салса, толтура салса 2 килограмм болот экен. Ошого бир азыр 3000 ящик таштап кетти. Ошону толтурушубуз керек болот да. Анан азыр ящиктерди, толгон ящиктерди көрсөтөм. Кыскасы, урматтуу көрүүчү, баягы биз көрсөтүп жүргөн поля мынакей соолуктагы. Камера көрүнүп атабы? Тияка чейин кетет. Башы болсо дагы ар жака чейин кетет да. Байкасаңыздар, тиякта теринчилер терип атат, ишин кылып атышат. Ящиктер турат ар бир катарда. Көкүрөккө чакаларды салып алып, чакаларга терип атышат да. Жумуш да болуп атат. Жумуш берилип атат. Местный адамдар иштеп атат дегендей. Мындай өтүп, ортосунан өтө тургандай бир эмеге киреличи. Батып, мынакей кичине кененирээк экен. Артка басып, мынтип тарта берели. Мынакей, момундай. Бир азыр жакшы бышкан ооз тийейин. Бир жантан бери келер менен эле жеп баштагам. Жеп эле атам. Бул эми пайдасы боюнча айта кетсем, мага деле кишилер чалып калат. Возраст өткөн сайын адам баягы ден соолукка көңүл бура баштайт экен. Аксакалдар айтып калышат, бул аябай пайдалуу турбайбы? Кан давление. Анан мынакей айымдарга, була чат GPT, гуглдарга жазып көрүңүздөр. Ушул именно ежевика канчалык ден соолукка пайда, женский жакка дагы пайда. Анан омолаживающий эффект эмеси бар экен да, мунукучу. Омолаживающий эффект дегенде баягы терини, адамды жашартат деген нерсеси бар. Буну кичине илимий жанагы сөз менен айтканда клеткаларды жаңыртат да. Клеткалар жаңырса, албетте кан жаңыртып, клеткаларды жаңыртып турса, албетте адам жашарат да. Мына ошого таасир этет экен. Эми өзүңөр изилдеп көргүлө, урматтуу көрүүчү. Кандай ежевиканын пайдасы бар. Мунун дагы жада калса жалбырагында эле пайдасы бар экен. Чайга кайнатып ичишет экен. Бул жөнүндө айта берсе дагы сөз көп болот. Мен азыр мына мисалы үчүн эми быш элек кезде албетте кичине кычкылдап турат. Абсолютное созревание деген сөз бар. Жакшы бышканда вот ошондо таттуу болот. Анан быш электерин жеп алып келип бул кычкылдырбай дешет.
Пшелекте албетте кычкылдап турат да. Мен кадрда кээ бирде көп ежевиканы жей берем. Урматтуу көрүүчү, анткени деген жешибиз керек да. Жеп таамдай беришибиз керек. Кээ бирлерге жакпайт биздин жеп атканыбыз. Бул мисалы үчүн бизди Россиядан же башка жерден, башка чет мамлекеттегилер көрүп атса, булар өзүлөрү жеп атат, значит жакшы эле дейт да. Анан кийин дегустация деген сөз бар. Азыр осы жейбиз, жейбиз азыр. Мінекей, мынтип берем, аяктардан тартсаң. Бул негизи монтип түйүнө көрөккө жашын алып деле берип атат. Көрүнүп атабы, эми биягында деле аз берди дегенде эле ушул да. Күн жапжак болуп кетип атабы. Монтип арасына кара кирип кетип атышат да. Жүргүлө кыдыра берели дагы. Жагымдуулугу бар да. Таттуу балдай болуп калат да. Жегиң эле келе берет. Мисалы үчүн бир кычкылын бир экөөнү жейсиң, болуп жебей каласың да. Жей бересиң. Бала чакаларыңарга бергиле. Жанагы чипси, зыян нерселерди жедире бербей кечке. Ушундан жедиргиле. Поляларга алып келбесеңер дагы, полялардан үзүп ишеден жебесе дагы, өзүңөр ушундай заказ кылып, магазиндерден издеп болду да, жетет да. Биз ушуга чейин ден соолукту карабай келдик. Здоровый питание дегенге маани деле берчү эмеспиз мынакей. Эми баарын айтпай элем, жалпы Кыргызстанда айтам, эт камыр жеп жүрчүбүз. Эми ушундай здоровый питанияга өтүшүбүз керек да. Өзүбүздүн кийинки мундун дагы ден соолугун ойлоп, өзүбүздүн дагы ойлоп. Караңыздар, мен атайын мынтип кыдырып аралап жүрөм. Түшүмдү көрсүн депчи. Общий жалпы түшүмдү көрсүн деп. Укмуш сон көрүнүп атабы? Мынтип капталган камераны эметип кайтпасаң. Ушундай түшүмдү аралап жүрсөң, бир бейиште жүргөндөй эле болосуң да. Бир түптөн канча килограмм алса болот деген суроо көп бар да. Бир түп азыр ошо 3-чү жылдыктын көрсөткүчтөрү, мынакей, могу 3-чү жылдык көчөт болот го. 20 килограммдан уже 100% ашты дей берсе болот да. Анткени деген бул эми 2 ай, 1,5 ай аябай массада болуп түшүм берип атпайбы? Быжырап эле монтип эле карасаңыздар. Бере берген түшүм болуп атпайбы? 20 килограммдан точно ашып атат, 30 килограммга чейин эле жеткизип атышат да. Бул эми албетте жанагы карагандан керектүү жер семирткичин берип атышат балдар. Сугарып атышат. Биринчи жылы кичине сугаргандан дагы анча-мынча каталарды кетирип алдык. Бирок быйыл уже опыт алып, уже туура сугарылып атат да. Кийинки жылы дагы көп, мындан да көп көрсөткүчтөргө чыгабыз деген максаттар бар. Ошондо эсептей бергиле, ар бир түптөн эле 20дан ашык килограмм берип атса, бул бүгүнкү күнгө бизге Лохнесс сортуна бир 3000 ящиктей, мына бир ящикке 2 килограмм батат да. Ушундай 3000 ящик толтуруп бергиле деген заказ түштү, бирок биз азыр массага кире элекпиз. Ошондуктан бир тоннага жеткизип берели деген аракеттерибизди кылып атабыз. Балдар аракетин кылып атат, болушунча теримчилер терип атышат, бирок баягы массага кире элек кезде ушундай көрсөткүчтөр бар да. Муну крупныйраак келип берип койсоңбу? Карасаңыздар кандай сонун көрүнүш. Ушундай түшүмдөргө ээ болсоңуздар сиздерде болот да. Момундай чоң караңыздар, ежевикалар. Ар бир экспортчордун өзүнүн бир түрлүү ящиктери болот. Буяка азыр ушул 2 килограммдык эмелер болуп атат да. Объемдор. Кыскасы бүгүнкү күнү ежевикага спрос бар, Лохнесс сортуна спрос бар. Буга чейин берки ранний сортторго деле жакшы өтүп келди. Кийинки жылы кандай көрүнүш болот дагы көрөлү. Бирок бул эми баары бир сапатка баары бир маани бериңиздер. Биякта уже поля да. Бияк терилип кеткен. Мындай эле бир көз чаптырып коелу. Анан үстү байкасаңыздар агросетка турат. Ушундай көлөкөдө туруш керек да. Холодильникте дароо салынбаса дагы көлөкөдө туруп, биякта өзү мындай ачык жер, согуктун нижний зонасы. Ичине шамалдап турат, ошондуктан ичине жакшы да. Аябай мындай ысык эле, бирок аябай мындай чыдамсыз ысык эмес да, саратан эмес. Жылда ар кандай көрсөткүчтөр болуп турат. Мисалы үчүн
бир жылы малина кымбаттап кетет, ежевиканын баасы түшүп кетет. А кийинки жылы, мурдагы жылы, например, малинаныкы арзан болчу, малина кичине арзаныраак болчу, ежевика кымбатыраак болчу. Быйыл наоборот көрүнүп калышы мүмкүн. Мен бул көп жылдык болуп атат да, баягы бир жылдын эле көрсөткүчү менен эле жашабайбыз да. Ар кандай көрсөткүчтөр болот, ошого мындай сабырдуулук, туура түшүнүү менен эметиш керек да. Мисалы үчүн сортовой малинага, экстра сорт деп коет экен, спрос жылдан жылга болот. Сортовой малинаны да өстүргүлө. Биз бир гана ежевика менен эле өнүккүлө деп деле айтпайбыз биз Агролайфчы. Ошондуктан малинанын жана экстра сортторуна өтө берсеңиздер вообще сонун экен да. Мына биз деле азыр шоковый заморозка менен иштеп атпайбызбы? Шоковый заморозкага малинанын экстра сорттору аябай спросто экен да. Ошондуктан ошону да караштыргыла. Түшүм аябай таттуу экен да. Мейлі урматтуу көрүүчү, агротурга катышыңыздар. Ежевика, малина, мөмө маданияты өнүгө берсин биздин Кыргызстанда. Биз дагы ошого чоң салым жасайлы. Анан чоң потенциал бар болуп туруп, өзүбүздү талаалап башка мамлекеттерде иштеп жүргөндөн көрө өзүбүздү ушундай өзүбүздү өнүктүрөлү, экономикабызды өстүрөлү. Мындайча айтканда келечекке инвестиция кылып иштейли. Мейлиңиздер, эмки чыгыштан көрүшкөнгө чейин. Кыргызстанда биринчи жолу Агротур 2026 ежевика дүйнөсүнө жандуу саякат. 18-19 июль күндөрү Агролайф Кейчи сиздерди эң кызыктуу жана эң пайдалуу агрардык иш-чаралардын бирине чакырат. 100 жолу интернеттен көргөндөн көрө, бир жолу өз көзүңүз менен көргөн жакшы. Бул күнү сиз ийгиликтүү ежевика чарбаларын кыдырып, фермерлер менен бетме-бет жолугасыз. Алардын тажрыйбасы менен таанышып, кетирген каталарын жана жетишкен ийгиликтерин угасыз. Ежевика бизнесинин чыныгы жүзүн көрүп, өзүңүздү кызыктырган суроолорго жооп аласыз. Сиз жаңы үзүлгөн таттуу ежевиканын даамын сезесиз. Ежевикадан жасалган компот, варенье, пастила жана башка кайра иштетилген азыктар менен таанышасыз. Сублимацияланган мөмөлөрдү жана жемиштерди көрүп, мөмө жемиш чипстеринин өзгөчө даамын баалай аласыз. Даамдуу түшкү тамак, пайдалуу таанышуулар, жаңы идеялар жана жаркын эмоциялар сизди күтөт. Катышуучулар үчүн белектер, сертификаттар, утуштар жана көптөгөн сюрприздер даярдалган. Ар бир катышуучу лахмес сортундагы ежевика көчөттөрүнө арзандатуу алат. Ошондой эле Жабык WhatsApp группасына кошулуп, ежевика өстүрүү боюнча адан яга чейинки практикалык видео сабактарга мүмкүнчүлүк алат. Эгер сиз фермер болсоңуз, жаңы багыт издесеңиз, инвестиция салууну ойлонуп жүрсөңүз, же жөн гана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткиңиз келсе, Бул тур дал сиз үчүн. Балким ушул күн сиздин жашооңузду өзгөртпөс. Бирок ушул күн сиздин келечектеги чарбаңыздын, жаңы киреше булагыңыздын же көптөн бери күткөн идеяңыздын башталышы болушу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жоона бир гана жолу болот. Орундар чектелүү. Экрандагы номерге азыр эле чалып же WhatsApp аркылуу жазыңыз. Агротур 2026. Балким сиздин келечектеги ийгилигиңиз ушул жерден башталат.